Ырчы Асел Кадырбекова автокырсыкка кабылганы кесиптештери арасында айтылган. Бул боюнча ырчы Нурлан Насипке байланышканыбызда маалыматты растады. Абалы оор деген Нурлан Насип жубайы учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунда жатканын билдирди. Дарыгер Асел Кадырбекованын алган жаракаты тууралуу айтып берди. Ырчынын дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбековго байланышып бейтаптын абалы тууралуу сурадык. Учурда бейтап оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баш мээсинен ачык жаракат алган, моюн омурткасы жана акиреги сынган. Ал дагы деле эс үчүн жоготкон абалда жатат. Абалы өтө оор деп бааланууда, деди дарыгер. 26-июнда Бишкекте 2 жеңил унаа сүзүшүп, кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алганы маалымдалган. Анда Тыныстанов менен Медерев көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry унаасы жеңил унаа менен сүзүшкөн. Жол кырсыгында көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Кийинчерээк кырсык тууралуу кыска тасма интернетке жарыяланды. Анда Тыныстанов көчөсү менен бара жаткан унаа катуу ылдамдыкта бара жатканын көрүүгө дагы болот. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.